Аба ырайынын жагымдуу болушу бир күүлүк фермерлердин түшүмдүн кайсынысы болсун мол түшүм алууга өбөлгө берди. Кылкануу данегиндери толук жыйналып бүтүп, учурда кант кысылчасын чогултуу башталды. Азыр Москва районундагы кант кысылча кабыл алуу пунктунда турабыз. Акыбал кандай сиздерге айтып беребиз. Москва районундагы кызылча талааларында эмгек кайнап жаткан учур. Дыйкан фермерлер өстүргөн түшүмдөрүн сапаттуу жыйнап алуунун аракетинде. Сугат-суудан өксү болгон кызылча талааларында түшүм мурдагы жылдарга салыштырмалуу жакшы дешет адистер. Кант кызылчаны кабыл алуу 13 сентябрь айынан башталды. Жалпы 1 октябрдан башталат. Бүгүнкү күндө 13.500 тонна кирилди. Мына өзүңүз көрүп аткандай кайынды кантка погрузка болуп атат. Биякта кагатка пойлодон дагы чогултуп койду. Түнкүсүн дагы жүктөлөт, күндүз дагы напрямой жүктөлүп кетип атат. Түшүмдүүлүгү былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк. Кичине азыр эми так айтыштагы баягы жыйынтыктагандан кийин билинет. Бирок өзүңүздөр көргөндөй дандары чоң болуп, жакшы болуп аткан кези. Кызылча өткөргөн дыйкандар менен заводдун ортосундагы келишимдин негизинде кабыл алуу иштери урушкандыкта жүрүүдө. Дыйкандарыбызга колдон келишинче шарттар түзүп жатабыз дешет кабыл алуу жайындагылар. Урожай хороший. В этом году урожай хороший. Москва районунда кант кызылчасын 15 сентябрдан баштап жыйнап баштадык. Кабыл алуу жайларында дыйкан фермерлердин өндүргөн продукциясын курамжусуз колдон келишинче тез кабыл алууга бардык шарттар каралган. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу түшүм жакшы экени да ана байкалат. Дыйкандар ар гектарынан 60-70 центнерден алып жатабыз дешет. Күн санап кызылча тапшыргандар көбөйүүдө. Я думаю, 65 в круговую выйдет. 65-70 тонн с гектара. Кыйма-чыйма каттаган кызылча жүктөгөн техникалардын саны күн сайын көбөйүп жатат. Чүй жергесинде жайгашкан кант заводдорунун иши күн санап эмгек шаңына бөлөнүп турган мезгили. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.